Экинчиси не дейт? Ва касрати садака фи сирри вал алания. Алла менен байланыш түзө турганын эки жолу бар. Биринчиси не деди? Көп Алланы зикир кылгыла, жана көп садака бергиле деп атат. Кандай? Жашыруун дейт. Жана ашкере зарылчылык учурунда гана берилет. Негизги садака жашыруун. Риваяттарда келет. Кандай күнөөлөрүңөрдү жашырасыңар, эч кимге айтпайчы. Кудум ушундай соопторуңарды жашыргыла. Жакшы иштериңерди, соопторду, күнөөлөрүңөрдү жашыргандай жашыргыла дейт. Биз күнөөлөрүбүздү эч кимге айтпайбыз. Ар бир өзү билет андан. Баарыбыз билебиз. Мен өзүмдүкүн билем. Сиз өзүңүздүкүн билесиз. Бул өзүнүкүн билет. Я, эч кимге айтпайбыз го. Атаңызга айттыңызбы, апаңызга, аялыңызга айттыңызбы? Кызыңызга, балаңызга? Жок, бизде башка бирөөгө айткандан уялабыз. Уялыш керек. Жүрөгүндө иманы бар, уялат. Уятуу жок, ар кимге айтыш мүмкүн ар балакатта. Мен мынанча иштим, мен мындай болду, тигиндей болду дегенди бар. Кудум ушундай күнөөңөрдү, айыбыңарды жашыргандай, эл билип калбасын, көрүп калбасын, шерменде болуп калбайын деп, сооп иштериңерди ушундай жашырыла дейт. Ошон үчүн садакаты сир, мынакей. Жашыруунда садака берип тур. Ашкере дагы, ашкере эмне үчүн? Куржаладан, тооматтан, ушу сараң деген тооматтан кутулуш үчүн. Анча-мынча берип коет. Экинчиси башкаларга мотивация. Берейли кичине, давай ташта. Ушу менен курулат деп атат мынакей.